Таластық эки генералдың алым сабағы. Президенттік шайлоосунда экс-министр Зарылбек Рысалиев бийлик талапкери Сооронбай Жээнбековду таластагы негизги тирөөчү болуп келгени талашсыз. Ага чейин Бабановго суук сөз ыргыткан Закеге кадимки комиссар Катани эскертүү берип, Аманов сыяктуу саткынчы болуп калба деген Дубай саламын жөнөтөт. Рысалиев болсо мен Амановдун деңгээлине түшкөн жокмун. Дагы айтылбай калган көп сөз калды. Бабановду аядым. Анын үстүнө Катани айтып аткандан кийин ызы чууну токтотоюн деген жооп кайтарды. Ошентип таластыктар бири-бирибиздин абийирибизди төкпөйлү урматташалы таризинде тынчышты. Жыйынтыгында эки генерал өз ара урматташып, ортодогу лидер иннисине кам көрүшкөнү таасын байкалды. Эске салсак, жакында эле республика ата журттан Заке депутат болуп парламентке келди. Мадумаров мен макул эмесмин кыймылын түзөт. Президентке талапкерлердин бири Адахан Мадумаров мен макул эмесмин улуттук кыймылын түзмөкчү. Бул туурасында талапкер маалымат жыйынында билдирип, өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын таптакыр тааныбай тургандыгын жар салды. Кыргызстандан тышкары эмгектенишкен жүздөгөн жана миңдеген жарандарыбыз өз талапкерине добуш берүү укугунан ажырап калышты. Ошондуктан мен бул шайлоону таптакыр тааныбаймын. Эгерде анын жыйынтыгын таанысак, бул чет өлкөлөрдө эмгектенип жатышкан 100 миңдеген мекендештерибиздин элементардык жарандык укугун добуш берүүдөн ажыраткандыгын моюндаганга жатат, деп кошумчалады Адахан Мадумаров. Буга улай Адахан Мадумаров шайлоо алдында кыргыз бийлиги кылмыштуу топтор менен кадимкидей алакалашкандыгын абдан катуу айыптады. Ошондуктан чет өлкөлөрдө жана мамлекетибиздин ичинде президенттик шайлоонун жыйынтыгына макул эместерди берүүгөнү сунуш этем. Бул максаттан мен макул эмесмин кыймылын түптөдүк, деди президенттик шайлоонун жыйынтыгында 3-орунду ээлеген Адахан Мадумаров. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев президентке талапкер Адахан Мадумаровдун бул чакырыгын абдан катуу айыптады. Адахан Мадумаров шайлоого катышкандардын дээрлик 6,5% добушун топтоду. Ошентип 3-орунду ээледи. Албетте, бул жакшы көрсөткүч. Ошого карабастан анын мен макул эмесмин кыймылын түптөшү, элди көтөрүүгө далбаса жасашы дегеле жышан эмес. Шайлоонун жыйынтыгынын таптакыр тааныбай коюуга дегеле негиз жок. Бул Адахан Кемсанбаевичтин кезектеги эле шумбуму, жөн эле шайлоочулардын көңүлүн буруу жана алаксытуу аракети, дейт Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев.